25 бап. Ибраим дагы Кетура деген аялды алды. Ал аялы ага Зимранды, Жокшанды, Мыданды, Мидиянды, Ишпакты жана Шубакты төрөп берди. Жокшандан Шеба менен Дедан төрөлдү. Дедандан Ашуримдиктер, Летушимдиктер, Лумимдиктер төрөлдү. Мидияндын уулдары Эйпа, Эйпер, Ханох, Абида жана Элда. Булардын баары Кетуранын уулдары. Ибраим өзүндө болгондун бардыгын Исхакка берди. Ал эми күң аялдарынан төрөлгөн уулдарына белек берип, уулу Исхактан бөлүп, көзүнүн тирүүсүндө эле түштүк жергесине жөнөтүп жиберди. Ибраим 175 жыл жашады. Анан ал көз жумду. Ал жакшы карып, өмүргө тоюп, абдан картайган чакта көз жумуп, өз элине кошулду. Анын уулдары Исхак менен Исмаил Мамрейдин каршысындагы Хеттик Сохар уулу Эпрондун талаасындагы Махпел үңкүрүнө коюшту. Ал талааны Ибраим Хеттин уулдарынан сатып алган. Ошентип ал жерге Ибраим менен аялы Сара коюлду. Ибраим көз жумгандан кийин Кудай анын уулу Исхакка батасын берди. Исхак Бейр Лакай ройунун жанында жашап турду. Саранын күңү Мисирлик ажардан төрөлгөн. Ибраимдин уулу Исмаилдин санжырасы мындай. Мына булар Исмаилдин уулдарынан тараган уруулардын аттары. Исмаилдин туну Ныбайот, андан кийин Кейдар, Адбайыл, Мипсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма, Жетур, Напиш жана Кедма. Булар негизинен Исмаилдин уулдары. Булар алардын отурукташкан айыл кыштактарынын, конуштарынын аттары. Булар алардын 12 уруусунун уруу башчылары. Исмаил 137 жыл өмүр сүрүп, көз жумуп өз элине кошулду. Алар Ашурга бараткан жолдогу Мисирдин алдындагы Хабиладан тартып Шурга чейинки жерлерде жашашкан. Алар бардык бир туугандарынын жанына отурукташышкан. Ибраимдин уулу Исхактын санжырасы мындай. Ибраимдан Исхак төрөлгөн. Исхак Месопотамиядагы Арамдык Лабандын карындашы, Арамдык Бетуэлдин кызы Ребеканы алганда 40 жашта эле. Исхак Теңирге өз аял жөнүндө сыйынды. Анткени ал согончогу гана баган аял эле. Теңир аны угуп, анын аялы Ребеканын боюна бүттү. Курсагында жаткан балдары тепкилеше баштаганда ал мындай деди. Эгер мындай боло турган болсо, анда мага жашоонун эмне кереги бар? Анан Теңирден сураганы кетти. Теңир ага мындай деди. Курсагыңда 2 руу эл жатат. Курсагыңдан 2 башка эл чыгат. Бир эл экинчисинен күчтүүрөөк болот да, улуусу кичүүсүнө кызмат кылат. Анан төрөөр маалы келгенде, курсагындагысы эгиз болуп чыкты. Биринчиси теридей кыпкызыл түктүү болуп төрөлдү. Анын атын Эйсап коюшту. Андан кийин анын бир тууганы чыкты. Ал Эйсаптын согончогун кармай чыкты. Анын атын Жакып коюшту. Алар төрөлгөндө Исхак 60 жашта эле. Балдар чоңоюшту. Эйсап мыкты аңчылык кылган талаа адамы болду. Ал эми Жакып чатырда жашаган момун адам болду. Исхак Эйсапты жакшы көрчү. Анткени илбээсиндин эти анын табити тарткан тамагы эле. Ребека болсо Жакыпты жакшы көрчү. Бир жолу Жакып тамак бышырып койгондо Эйсап талаадан чарчап келди. Анан Эйсап Жакыпка мындай деди. Мага кызылынан, мына бул кызылынан жегенге берчи, анткени мен чарчадым. Ушундан улам ал Эдом деген атка конду. Бирок Жакып, мага азыр эле туңгуштугуңду сат деди. Мен өлүп баратам, мага туңгуштуктун эмне кереги бар деди Эйсап. Жакып ага, азыр эле мага ант бер деди. Ошондо Эйсап Жакыпка ант берип, ага өзүнүн туңгуштугун сатты. Ошондон кийин Жакып Эйсапка нан коюп, жасмыктан жасалган тамак берди. Ал жеп ичип ордунан туруп кетти. Ошентип Эйсап өзүнүн туңгуштугун баалаган жок. 24-бөлүм. Иса ибадатканадан чыгып кетип бара жатканда, ибадаткананын имараттарын көрсөтүш үчүн шакирттери жанына келишти. Иса аларга: "Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде таш үстүндө таш калбайт. Баары кыйратылат" деди. Иса Зайтун тоосунда отурганда шакирттери жанына келип: "Бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин деп, менин ысымымды жамынып көптөр келип, көп адамдарды адаштырышат. Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула. Анткени булардын баары болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорлар жана жер титирөөлөр болот. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар.
Ошондо көптөр азгырылышат. Бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт. Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Окуган адам түшүнүп алсын. Ошентип Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө, Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин. Ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйүнөн бир нерсе алуу үчүн түшпөсүн. Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн артка кайтпасын. Ошол күндөрү кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Качууңар кышка же ишемби күнүнө туура келип калбас үчүн сыйынгыла. Анткени ошондо жер жаралгандан тартып азыркыга чейин болбогон жана андан кийин да болбой турган чоң алаамат болот. Эгерде ал күндөр кыскартылбаса, эч бир адам куткарылмак эмес. Ал күндөр тандалгандар үчүн гана кыскартылат. Эгерде ошондо кимдир бирөө силерге машаяк мына бул жерде же тигине тигил жерде десе, ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн чоң жишаандарды жана ажайыптарды көрсөтүшөт. Мына, мен силерге алдын ала айттым. Ошондуктан эгерде силерге мына ал ээн талаада дешсе, чыкпагыла. Мына ал ички бөлмөдө дешсе, ишенбегиле. Анткени адам уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет. Тарып кайсы жерде болсо, жоору кузгун ошол жерге чогулат. Ошол күндөрдөгү алааматтан кийин күн караңгылап, ай өз жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо асмандан адам уулунун жишааны көрүнөт. Жер үстүндөгү бардык элдер боздошот жана адам уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет. Алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн төрт бурчунан чогултушат. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет, менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Ууру түндүн кайсы убагында келерин үйеси билсе, сак болуп ууруга үйүнүн түбүн казыртмак эместигин билесиңер. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Кулдардын тамагын өз убагында берип турсун деп, кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акылдуу кул ким? Кожоюну кайтып келгенде иштеп жаткан кул бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, кожоюн өзүнүн бүт мал мүлкүн ал кулга ишенип тапшырат. Кул жаман чыгып, кожоюнум жакында келбейт деп ойлоп, жолдошторун уруп сабап, шарапкорлор менен ичип жей баштаса, кулдун кожоюну ал күтпөгөн күнү, ал ойлобогон убакта келет да, аны бөлө чаап, эки жүздүүлөргө тиешелүү жаза менен жазалайт. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Эстер 1 бөлүм. Акашбейрош падышанын тушунда мындай окуя болду. Акашбейрош падыша Индиядан Эфиопияга чейинки 127 дубанды башкарып турган. Акашбейрош падыша Борбор шаар Шушанда падышачылык тактыда отурган күндөрү, падышачылыгынын 3-чү жылында бардык төрөлөрүнө, кол астындагы кызматчыларына, персиялык жана мадайлык башкы аскер башчыларына, өз дубандарынын дубан башчыларына чоң той берди. Ал падышачылыгынын сан жеткис байлыгын, өзүнүн шаан шөөкөткө толгон сарайларын көп күндүн аралыгында 180 күндүн ичинде көрсөтүп чыкты. Ошол күндөрдөн кийин падыша Борбор шаар Шушанда жашаган өзүнүн эли үчүн кичинесинен чоңуна чейин падыша сарайынын бакчасында 7 күн той өткөрдү. Зыгыр бууласынан токулган ак түстөгү жана жүндөн токулган жакут түстөгү көшөгөлөр илинип турду. Алар зыгыр бууласынан жана кочкул кызыл кездемеден жасалган боолор менен күмүш шакектерге байланып, мармар мамларга илинип турду.
Алтын күмүш менен капталган супалар, жакут, мармар, седеп жана кара таштар кынала жаткырылган жерге жайгашкан. Суусундуктар баасы 30.000 талант турган, бири-бирине окшошпогон алтын идиштер менен сунулуп жатты. Падышанын байлыгына жараша шарап көп болду. Бирок тартип менен ичилип жатты. Эч ким эч кимди мажбурлаган жок. Анткени падыша үй башкаруучуларына ар кимди өз эркине коюуну буйрук кылган. Башти ханышада падыша Акаш Бейроштун падыша сарайында аялдар үчүн той өткөрдү. Шарап ичип көңүлү көтөрүлгөн Акаш Бейрош падыша тойдун 7-нчи күнү элге жана төрөлөргө аялынын сулуулугун көрсөтүш үчүн өзүнө кызмат кылган эбнухтарына Меуманга, Бистага, Харбонго, Биктага, Абактага, Зейтарга, Каркаска ханыша баштини ханышалык таажысы менен өзүнүн алдына алып келүүнү буйруду. Анткени ал аябай сулуу эле. Бирок ханыша башти падышанын эбнухтары аркылуу берген буйругу боюнча келгиси келген жок. Ошондо падыша абдан ачууланып, каары кайнады. Ал өткөн мезгилдерди билген акылмандарга кайрылды. Анткени мыйзам менен укуктарды билгендер менен кеңешип турчу. Ошол убакта Персия менен Мадайдын 7 төрөсү Каршена, Шейтар, Адмата, Таршыш, Мерес, Марсена, Мемухан падышанын кеңешчилери эле. Алар падышага бардык учурда кире алышкан. Падышачылыкта алдыңкы орунда отурушкан. Акаш Бейрош падышанын эбнухтары аркылуу берген буйругун аткарбай койгон үчүн мыйзам боюнча ханыша баштини эмне кылыш керек? Ошондо Мемухан төрө падыша менен төрөлөрдүн алдында мындай деп айтты. Башти ханыша жекеле падышанын алдында айыптуу болуп отурган жок. Ал бардык төрөлөрдүн жана Акаш Бейрош падышанын бардык тубандарында жашаган бардык элдердин алдында айыптуу болду. Анткени ханышанын бул жоругу бардык аялдарга жетет да, алар өздөрүнүн күйөөсүн барктабай, Акаш Бейрош падыша Башти ханышаны өзүнүн алдына алып келүүнү буйруганда, ал келбей койгон дешет. Ханышанын бул жоругун уккан Персия менен Мадай төрайымдары да падышанын төрөлөрүнө ушинтип айтышат. Тоотпостук каардануу көп болот. Эгерде падыша ылайык тапса, мындан ары Башти ханыша Акаш Бейрош падышанын алдына келбесин, падыша анын ханышалык даражасын андан артык турган башка аялга берсин деген токтом чыгарсын. Ал Персия менен Мадай мыйзамына жазылсын, өзгөртүлбөсүн. Падышанын бул токтому анын падышачылыгы канчалык чоң болбосун, анын бүткүл булуң бурчуна тарайт. Ошондо аны уккан аялдар күйөөлөрүн атактуу болобу, жөнөкөй болобу сыйлай башташат. Бул сөз падыша менен төрөлөргө жакты. Падыша Мемуханын айтканындай кылып, өзүнүн бардык дубандарына ар бир эркек өз үйүндө кожоюн болсун. Бул токтом ар бир адамга өз эне тилинде жарыялансын деп, ар бир дубандын өз арибинде, ар бир элдин өз эне тилинде жазылган кат жөнөттү. 24-бөлүм. 5 күндөн кийин башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания аксакалдарды жана Тертул деген жактоочун алып башкаруучуга келди. Алар Павылга каршы арызданышты. Павыл чакыртылып келгенде Тертул аны мындай деп айыптай баштады. Улуу урматтуу Феликс, ушул өлкөдөгү тынчтык үчүн жана өзүңдүн камкордугуң менен ушул эл жакшы жашап жаткандыгы үчүн биз сага милдеттүү экенибизди ар убакта, бардык жерде ыраазычылык менен мойнубузга алабыз. Сени көпкө кармабайлы, өзүңө мүнөздүү болгон ырайымдуулугуң менен бизге бир аз кулак салып коюңду өтүнөм. Биз бул адамды коомдун тынчын алуучу, бүт дүйнө жүзүндө жашаган жүйүттөр арасында козголоң чыгаруучу жана назареттик жалган окутуунун өкүлү деп таптык. Ал ибадаткананы булгаганга да аракет кылды. Биз аны кармап алып өзүбүздүн мыйзамыбыз боюнча соттогон жатканбыз. Бирок миңбашы Луси келип, аны биздин колубуздан күч менен тартып алып сага жиберди. Анын айыптоочулары бизди да сага барууга буйруду. Аны айыптап жатканыбыздын себебин өзүнөн сурап бил. Жүйүттөр дагы кошулуп, ал жөнүндө айтылган сөздөрдүн баарын туура деп ырасташты. Башкаруучу кол менен белги бергенде Павыл мындай деп сүйлөй баштады. Сенин бул элге көп жылдан бери сот жүргүзүп келе жаткандыгыңды билгендигимден улам, мен өз ишимди эркин коргой аламын. Өзүң билип алсаң болот, Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келгениме 12 күндөн аша элек. Ыйык жайда болобу, синагогада болобу, шаарда болобу, алар менин бирөө менен талашып тартышканымды же эл арасында козголоң чыгарганымды көрүшкөн жок. Азыр койгон айыптарын да далилдей алышпайт. Бирок алар жалган деп эсептеген окутуу боюнча мен чын эле ата-бабаларымдын Кудайына кызмат кыларымды, Тооратта жана пайгамбарлар китебинде жазылгандын бардыгына ишенеримди сенин алдыңда мойнума алам. Мен да алар сыяктуу эле адилеттүүлөр да, адилетсиздер да тирилет деп Кудайдан үмүттөнөм. Ошондуктан Кудай алдында да, адамдын алдында да абийирим таза болуш үчүн ар дайым аракет кылам. Мен өз элиме жардам жана курмандыктарды жеткирип берүү үчүн бир нече жылдан кийин Иерусалимге келдим. Асиялык жүйүттөр мени ибадатканада тазалануу расмисинен өтүп жаткан жеримден көрүштү. Жанымда эл жок болчу. Эч кандай ызы чуу да болгон эмес.
Эгерде ошол асиялык жүйүттөрдүн мага карата нааразычылыгы болсо, анда алар сенин алдыңа келип мени айыптоолору керек эле. Же болбосо бул жердегилер да Синедриондун алдында турганымда менден кылмыш табышкан болсо, анда айтып беришсин. Болгону мен алардын арасында турганымда үнүмдү катуу чыгарып, силер мени бүгүн өлгөндөрдүн тириле тургандыгы жөнүндө окутуу үчүн айыптап жатасыңар дегем. Муну укканда бул окутуу жөнүндө толук маалыматы бар Феликс аларга мен силердин ишиңерди миңбашы Луси келгенде териштирем деп тергөө ишин кийинкиге калтырды. Жүз башыга болсо Павлды камакка алууну, бирок кысымга албоону жана жакындарынын эч биринин ага кам көрүп туруусуна же келүүсүнө тыюу салбоону буйрук кылды. Бир нече күндөн кийин Феликс өзүнүн жүйүт аялы Друзила менен келди да Павлды чакыртып алып, Машаяк Исага болгон ишеним тууралуу укту. Павл адилеттик, өзүн өзү тыюу жана келечектеги сот тууралуу айта баштаганда Феликсти коркунуч басты. Ошондуктан ал азыр бара бер, убакыт болгондо өзүм чакыртып алам деди. Ошол эле учурда Феликс Павлдан бошонуш үчүн акча берет деп үмүттөнгөндүктөн аны тез-тез чакыртып алып сүйлөшүп турду. 2 жылдан кийин Феликстин ордуна Порки Фест келди. Жүйүттөргө жаккысы келген Феликс Павлды түрмөдө калтырды.